бала тарбиясы акыркы орунга калып кетип аткан. Баягы Инстаграмдан көрүп алып эле 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк сториздерди көрүп алып эле башкалар жыргап атат. Мен эле үйдө бала менен калып кеттим деген туура эмес ойлору бар. Азыр дагы айтып кетем жаш апаларгачы. Педагог, психолог, врач бир балага тарбия берип, ошол акылдуу болуп уядан учурганыңызда сиз бир чоң профессор деген наамга ээ болгондой эле бир ээ болосуз деп айтам да. Бала биздин менчигибизде көп мамиле кылабыз, андай кылбашыбыз керек. Бала бизге берилген аманат. Автоматтык түрдө ата энесинин мээрими, жакшы сөзү жетишпей калганда балдар ооруп баштайт го. Ыйлап баштаганда эле биз сразу эле оюнчуктарды алып мына кара, мынаны кара, дароо ластканга өтөбүз да. Бул да туура эмес да. Баланын ошо жыгылган жерин, ооруксунтуп денеси ооруганын сездиришибиз керек да. Салам алейкум урматтуу эжелер, карындаштар, достор, бир туугандар. Балам YouTube каналы кайрадан өз ишин улантып атат. Бүгүн биз адаттагыдай эле өлкөбүздүн келечеги үчүн өтө маанилүү маселелерден болгон бала тарбиясы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бала тарбиясындагы көйгөйлөрдү талкуулайбыз, чечүү жолдорун издейбиз жана сиздерге буюрса баалуу кеңештерди, илимдүү маалыматтарды тартуулайбыз деп ишенебиз, ниет кылабыз. Бүгүн биздин студияда балдар психологиясы боюнча адис, педагог, бала тарбиясында кандай ката кетирип жатам деген китептин автору Рано Акматова эжебиз. Куш келиптирсиз, эже. Куш акылсын. Дароо эле суроого өтөйлү, эже. Себеби азыр убакыт алдындан да кымбат, сиздин дагы убактыңыз кыска. Азыркы күндө биз аталар жана апалар, коомчулук көп эсе мындай убактылуу болгон материалдык нерселерге көбүрөөк маани берип, калуучу болгон, келечек үчүн болгон бир проекттерге маани бербей калдык да. Мисалы үчүн үй курууга маани беребиз. Үй алыш керек, үй куруш керек, үйдү ремонт кылыш керек. Же болбосо той бериш керек. Деген сыяктуу нерселерге маани беребиз да, бирок өлкө үчүн өтө маанилүү болгон, өлкөнүн келечеги болгон бала тарбиясыга деген маселелерге, бала тарбиясы илимине маани бербей калдык да. Бала тарбия десе эле ашказанына бир нерсени толтуруп, үстүнө бир нерсени кийгизип койгон менен эле чектелип калдык. Эмне үчүн биз ата энелер бала тарбиясына маани бербейбиз, көңүл бурбайбыз? Ассаламу алейкум туугандар, бардыгыңыздарга салам. Эмне үчүн маани бербей калдык? Себеби бул да тарбиядан. Биздин ата бабаларыбыз биринчи революция, андан кийин ата мекендик согуш болуп атып, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп атып, ушулардын арасында тарбияга маани берилбей калганда, биринчи эле жан багуу биринчи мааниге ээ болуп кеткен. Ошонун кесепетинен, ошонун натыйжасынан биз дагы азыр биринчи орунга эл эмне дейт, биринчи атааңдашуулар, алын үйүндөй менин үйүм чоң болуш керек, машина деген сыяктуу бала тарбиясы акыркы орунга калып кетип аткан. Бирок азыркы учурда менин кубанганым бала тарбиясына аябай көп көңүл бурулуп, жаш апалар ушундай өнүгүп, өсүп, билимдүү болуп, ар бири азыркы жаштар бала тарбиясына аябай көңүл бөлүп атышат. Инстаграмда жазгандар, YouTube каналдан бүт бала тарбиясы жөнүндө көптөгөн суроолорду беришип, баламды кантип жакшы тарбияласам деп аракет кылып атышат. Бирок көпчүлүгү түшүнбөгөндөр дагы бар. Эмнеге? Себеби мен бала менен эле үйдө отурам, зеригип, 4 балам бар, 5 балам бар, мен өз алдымча иш кыла албаймбы? Инстаграмдан көрүп алып эле 1 мүнөттүк, 2 мүнөттүк сториздерди көрүп алып эле башкалар жыргап атат. Мен эле үйдө бала менен калып кеттим деген туура эмес ойлору бар болуп өздөрүнчө кыйналган жаш апалар да көп. Мен аларга айтам, азыр дагы айтып кетем жаш апаларгачы. Сиздер ар бир баланы тарбиялап өстүрүп, үй бүлөдөн бир уядан учуруп чыккандан кийин сиз ошол педагог, психолог, врач, балдар ооруп чоңоет го, ар кандай дарыларды берип, эмнеси ооруп атканда кандай дары бериштерди билебиз. Бир балага тарбия берип, ошол акылдуу болуп уядан учурганыңызда сиз бир чоң профессор деген наамга ээ болгондой эле бир ээ болосуз деп айтам да. Андан дагы бала биздин менчигибизде көп мамиле кылабыз, андай кылбашыбыз керек. Бала бизге берилген аманат. Балдарыбызды кандай тарбиялап атабыз? Ошого жооп берчү күн келет. Акырында жаман тарбиялап атабызбы, жакшы тарбиялап атабызбы, ишибизди жакшы эмес кылып койдукпу, 2 же 5 ала турган, ошол жооп бере турган күн келет. Ошон үчүн азыртан жакшылап бала тарбиясына көңүл буруп, апалар ар бир балаңызды жакшы тарбияласаңыз, Кыргызстандын өнүгүшүнө да салым кошкон болосуздар. Мен үйдө бала карап эле отурам деген бул өтө туура эмес нерсе да. Ар бир бала өнүгүп өсүп турат да, минут сайын, саат сайын өзгөрүп турат го. Ошолордун психикасы да өзгөрүп турат, ошолорго жараша мамиле кылып, балдарга жакшы тарбия беришсек. Демек, бул
өтө сонун нерсени айттыңыз. Аял киши президент болсо дагы, кесиптердин азыркы дүйнөлүк көз караш менен караганда эң жогорку деңгээли да, президент болсо дагы же бир академик болсо дагы апа болуу кесиби андан да өйдөрөөк турат. Себеби президентте да академикте болсо апа тарбиялап атат. Жакшы. Урматтуу үйдө отурган айымдар, мен жөн үй кожойкесимин деген стереотипти бүтүндөй жок кылыңыздар. Себеби дегенде келечектеги Кыргызстанды өтө жогорку дүйнөлүк деңгээлге, руханий жактан, материалдык жактан жетиштире турган балдарды тарбиялаган сиздерсиздер. Анан бул жакта биз башында сизди тааныштырып атканда бала тарбиялоодо кандай ката кетип жатам деген китептин автору дедик да. Бул китебиңиз чыккандан кийин элдин, айрыкча энелердин, апалардын реакциясы кандай болду? Мен бул китепти атайын китеп окуй албайм, мен китеп окусам эле уктап калам деген айымдар көп жазышат да. Кыргызстанда китеп окуу боюнча эң артта экенбиз. Ошого мен оңоюраак, жеңилирээк, эч кандай психологиялык, педагогикалык терминдерди кошпой, жөнөкөй тилде жазып кичинекей китеп кылып чыгарганмын. Китепти окугандан кийин өздөрүнчө сүйүнүч, кубаныч, мен бир китепти окуп бүтүп койдум деп да башка китепти окугусу келип, китепке болгон кызыгуусун арттырайын деген ниетте жазганмын. Ошол ниетиме жеттим десем болот. Себеби биринчи жолу китеп окудум, сиздикин китеп такыр окуй албайт болчумун дегендер көп жазышат. Мааниси терең, көбүнчө айыл жергелеринде интернет жетпей калып атат. Көп терминдер менен жазылгандарды жакшы түшүнбөй калып атабыз дегендер көп да. Ошолорду майдалап жазганмын. Көптөгөн ыраазычылыктар келип атат. Китеп окушубузга жол ачып койдуңуз дегендер. Азыр дароо эле могу бизди көрүп аткандардын суроосун угуп аткандаймын да. Китебиңизди каяктан алабыз деп атышат да. Азыр сөз жок, сразу комменттерге жазылат, каяктан тапсак болот. Китебизди азыр 3-чү эмесин чыгарып атабыз. Чыгарылды, басылышын 3-чү жолу түгөнүп калып атат тез эле. Азыркы учурда мен Сундус Чубак деп Чубак ажыбыздын атына арналган садик бар экен. Ошол садикке алып барып таштайм китебимди. Ошол жерден каалаганча алып алсаңыздар болот адрестерин. Сиз китеп саткан дүкөндөргө дагы неме кыласызбы? Азыр китеп дүкөндөрүнө Бишкекте түгөнүп калыптыр. Китеп дүкөндөрүнө. Мен аларга хадия сыяктуу эле акчасын өздөрүнө сатып иштетип алышат деген сыяктуу берейин деген ниетте алып келген болчумун. Китеп дүкөндөрүндө азыр китебим түгөнүп калыптыр. Илгери аталарыбыз келген конокко устукан, кымыз сунуштайт эле, биз кофе сунуштайлы. Бала тарбиялоодо эң маанилүү нерселер эмнелер? Мисалы, бир эне бар, Бишкектин бир жеринде жашайт, же Оштун бир жеринде жашайт. Бир кыз, бир уулу бар, же бир кыз, бир баласы бар. Баласын тарбиялагысы келип атат, бирок табигый көрүнүш эле, эч билими жок, илими жок. Биз төрөлгөндө эле психолог болуп төрөлбөйбүз да. Мисалы, сиз психолог болуш үчүн канча жыл окудуңуз? Азыркы чейин окуп келем да. Азыр деле окуп келатасыз. Азыр деле окуп келем. Ооба. Демек, бул нерсе дайыма үйрөнүлүүчү бир процесс болгондуктан, бала тарбиясы жөнүндө маалыматы жок, тажрыйбасы жок энелер неден башташ керек, эмне кылыш керек? Балдар психикасы бул өтө кызыктуу илим. Ошо кызыккан сайын бирин окусаң бири калып, аябай көп да тармактарычы, балдар психологиянын ичинде дагычы. Азыр эми ушул сүрөт тарткандарды чечмелеп, жаш балдардын оюн билиш үчүн ошол да окуп атам азыркы учурда. Негизи эң маанилүү нерселер бала тарбиялоодо биздин ата энелер көбүнчө маани бербеген. Мисал үчүн, бала сүрөт тартып келди же мектептен бир жасап келди да, үй жасап келди же сүрөт тартып келди. Апа, мына сүрөтүмдү караңызчы деп айтканда, апасы мен азыр тамак кылып атам деп, биздин Кыргызстанда көбүнчө турмуш тиричиликке биринчи орунга коебуз, балдарыбызды акыркы орунга коюп эткенбиз да. Мен азыр тамак кылып атам, балам, бар атаңа апарып көрсөтчү деши, атасы телефон чукулап отурган болсо, жакшы экен деп коюшу мүмкүн да, баланын сүрөтүн карапчы. Бала ал сүрөткө 2-3 күн менет кылганда, ал жакшы экен деген сөзгө тойбой калат да, алчы. Аны көбүрөөк мактап, ар бир деталынан бери карап, бул жерин эмне үчүн жашылга боёдуң жалбырагын, эмне үчүн бул гүлүң кызыл же кызгыл түстө деген сыяктуу суроолор менен көбүрөөк көңүл буруп коюшубуз керек да. Ата да телефон чукулап, телефонго алаксып сүрөттү карап, жакшы экен деп коюшу мүмкүн. Анан бала барып бир тууганын байкесине же эжесине барышы мүмкүн. Ал эмне дейт бир тууганы? Мен сенден жакшы тартмакмын, ушунда мактанасың деп коюшу мүмкүн да. Бир туугандарын атаңдашы ого деп сындырып коюшу мүмкүн да. Анан бала ындын өчүп басып кетип атканда жыгылып калат. Жыгылып калганда путу ооруп калышы мүмкүн. Анан ыйлаганда баары жүгүрүп келет да, атасы да телефон коюп, апасы тамагын таштап жүгүрүп келет да. Айлан көчөк болуп, эмне болду деп калганда бала психикасына ойлонот да.
дейт да, мен 2-3 күн мээнет кылып тарткан сүрөтүм буларга маанилүү эмес турбайбы? Мен жыгылып койсом эле келип жүгүрүп келип булардын көңүлү мага айлан көчөп болуп калышты дейт дагы. Бул жагында ниетинде орнуп калат да, мен мээнет кылбай эле ушулардын көңүлүн бурдургум келсе, жыгылышым керек экен же бир жеримди оорутушум керек экен деп ойлоп калышы мүмкүн дагы. Автоматтык түрдө ата энесинин мээрими, жакшы сөзү жетишпей калганда балдар ооруп баштайт да. Азыркы учурда балдар орунсуз эле ар кандай ооруларга душар болуп атышат. Мисалы үчүн, ошомончо чоңоюп калганда азыркы учурда апаларыбыз деле азыр Москвада иштеп жүргөн балдардын акча керек болуп калса, ой башым ооруп атат, бир жерим ооруп атат деп ушундай өздөрү байкабаган абалда бир жерлери ооруп баштайт да, бир нерсе керек болгондочу ушул адатка айланып калат. Ооруйт дегенде бул кадимгидей эле материалдык оору болуп баштайт да. Ооба, кадимгидей эле ооруп баштайт. Бронхит, температура. Ата энесинин көп көңүл бурбагандыгынан улам бала ар кандай ооруларга чалдыгат. Эгер биз мээнет кылганда көңүл бурбай, жыгылганда көңүл буруп койгон болсок, бала жыгылганда бир жерлери ооруп ыйлап баштайт го. Ыйлап баштаганда эле биз сразу эле оюнчуктарды алып, мына кара, мынаны кара, конфет берем деп дароо аластканга өтөбүз да. Бул да туура эмес да. Баланын ошо жыгылган жерин, оорусунтуп, денеси ооруганын сездиришибиз керек да. Кайрың ооруп атат балам, басылайын дедиби, оорусу басылдыбы деп ошол ооруган жерин колун сыйрап алган болсо же бутун кайрып алган болсо, ошол жерлерди билдиришибиз керек. Биз дароо эле баланын ыйын токтотуш болуп калат да, биздин максат. Анан дароо эле аластканга өтөбүз. Анан мектептен келгенде дагы бала манайы жок келген болсо, балабыз ыйлагысы келип калыптыр. Жүр, мен сага шоколад берем, жүр, мен сага пирожки биширип койдум деп дагы аластып, балабыздын манайы, ой буга сүйлөбөгүлө ыйлагысы келип калыптыр деп аластып баштайбыз да. Балам эмне болду, сен эмнеге ыйлагың келип атат деп сурагандан коркобуз да, балабыз ыйлап ийбесин депчи. Анан бул балдар эмне болот? Кийин чоңойгондо, чоң жашоодо баары бир ар кандай көйгөйлөргө учурайт, иштен айдалат, сүйгөнүнөн ажырашы мүмкүн, бирөөдөн кабы жеши мүмкүн, банкрот болушу мүмкүн. Ошол убакта бала баягы кыйынчылыкка чыдабай дароо өзүн аластканга өтөт да. Биз кичинекейинен дайыма аластып чоңойгон балачы өзүн эмне менен аластат? Албетте, алкоголь, сигарет, наркотик, анан телефондо оюндарга же ар кандай кумар оюндар менен бала өзүнүн денеси бир жери ооруп калса дагы, жан дүйнөсү кыйналып баштаса дагы дароо өзүн туура эмес жак менен аластып баштайт да. Ошон үчүн бала манайы жок келгенде дароо эле аластыканга өтпөй, эмнеге манайың жок, мектепте эмне көйгөй болду балам, сенин досуң сен бирдеке дедиби деген сыяктуу баланын ички ошо кыжаалат кылган нерсесин биз алып чыгышыбыз керек сыртка. Ыйласа ыйлайт, айтат да көйгөйүнчү. Анан салыштыруу албетте баланын жүрөгүн оорутат. Тигинин баласын кара акылдуу, тигинин баласы жакшы окуйт деген сыяктуу. Анда сен айрыкча биздин маданиятта өтө баласы 30-40ка чыкса деле баланчанын баласы үй алыптыр, баланчанын баласы машина алыптыр. Өзү салыштыруу негизи өтө жүрөккө тие турган нерселер. Негизи эле күйөөлөрдү деле салыштырганга болбойт, аялдарды. Эгер апаларын бала тигин апасы сонун экен, сиз эмнеге мындайсыз деп айткан болсо, биз жөн эле катастрофа кылып ийбиз го, үйдө согуш кылып ийишибиз мүмкүн да. Ошол сыңарындай эч качан балаңызды салыштырбаңыздар, бирөө менен салыштырбаңыздар, бир туугандары менен салыштырбаңыздар. Эгер бир туугандары менен салыштырган болсо, бир туугандардын арасына алыстатып, урушту көбөйтүп алабыз өзүбүзчү. Наоборот, конкурент кылып коебуз. Конкурент кылып коебуз. Баланы өзү менен өзүн гана салыштырышыбыз керек. Кечээ сен кечеге караганда жакшыраак окуп калдың бүгүн. Кечеге караганда сен сонун жаттап калыпсың го ырыңды деген сыяктуу. Бир ай мурун билесиңби сен кандай жүгүрө албайт элең, бир айдан кийин мындай аябай сонун жыйынтыкка жеттиң, сен натыйжасы жакшы азаматсың деп балдарыбызды өзүнө өзүн салыштырып, күндөн күнгө баланын жылып атканын, алдыга жылып атканын айтып мактап турушубуз керек. Урматтуу энелер, айрыкча аталар бул нерсе менен иши деле жок. Бизде көбүнчө ошо көп байкап калабыз, тууган урукта барганда же болбосо бир жактарда отурганда, тигин караш тамагын жада сен жебей атасың дегендей сөздөрдү билбеген абалда. Каныбызга сиңип калган себеп ошону айтып аткан эне апасынан ошону көрүп чоңойгон үчүн, апасы апасынан көрүп чоңойгон үчүн ушундай бир нерселер бар. Аябай баалуу бир маалымат болду. Демек, бирөө менен эмес, өзүнүн өтмүшү менен салыштырган. Ооба, өзү менен өзүн гана салыштырыш керек. Эч качан бирөө менен салыштырбаш керек. Бир тууганы менен да салыштырбаш керек. Кийинки сурообуз эже. Баланы тарбиялап атканда биз өзүбүз каалагандай тарбиялашыбыз керекпи, же баланын өзүнүн табиятына карап тарбиялаш керекпи? Ушул жөнүндө дагы тарбиялоо маселеси. Азыркы учурда ата-энелер көбүнчө эле биз өзүбүз байкабаган абалда да, бул дагычы өзүбүзгө ыңгайлуу баланы тарбиялагыбыз келет да. Ыйлабаса,
тил алчак, бир жерде кыймылдабай эле отурган болсо, ошол биздин эң жакшы болот. Кыялыңдагы менин кыялымдагы бала го деген сыяктуу шоктонбой, унчукпай отура берген бала. Эгер сиз ыңгайлуу бала тарбиялаган болсоңуз, анда сиз кийин башкалар колдоно турган адам тарбиялап аткан болосуз да. Баланын өзүнүн дагы көз карашы, өзүнүн оюн угушубуз керек. Бала сунуш кылганда, мисалы үчүн, апа бүгүн мындай кылбайлыбы деген сыяктуу эгер сизге оң келген болсо, баланын сунушун угуп коюш керек да, зарыл да. Балага сый мамиле кылышыбыз керек. Бизде көбүнчө баланы төгөтпөйбүз да. Бул өзүбүздүкү менчик деген көз караштабыз. Анан кийин бала кичинекей эмнени билмек эле бул. Сен кой сүйлөбөй отурчу, сен кичинекейсиң. Бала кыйын бардыгын биле тамырчы дегенибизди да койбойбуз. Анан бала сен эмнени билесиң дегенибизди да койбойбуз да. Баланы эшикке мүмкүн ойногон кетип атканда тиги жакка барып ойноп келейинчи десе, жок, айылда калыс, мен билем, сен бул жака эле ойно. Кээде бала курсагым ачкан жок десе дагы эшиктен сүдүрөп келебиз, мен билем сен курсаң ачты деген сыяктуучу. Балабыздын көз карашын, оюн сыйлап коюшубуз керек. Балага кичинекей тандоо беришибиз керек. Анан азыр дагы Европанын тарбиясын туурап, эркиндик бериш керек турбайбы балдарга деп эле, балдарга толук түрдө эркиндик берип коюп атышат да, ушундан адашып атышат. Эми кичинекей балага эркиндик берип койсок, ал бала бизди каяктарга алып барат, чынбы? Билбейт, алар жашоонун тажрыйбасын билишпейт. Биз канча жылдык тажрыйбабыз бар, баланы биз ээрчитишибиз керек. Эч качан биз баланы ээрчибешибиз керек да. Тандоо берилгенде кандай? Биз өзүбүздүн тандообуздун астында гана балага тандоо берилиш керек да. Мисалы үчүн кичинекей балдарга эшикке чыгып кетип атканда, носкиңди, кайсы носкиңди кийесиң деп носкиге тандоо берип койсок болот да, мисалы үчүнчү. Чоң магазинге алып кирип алып, каалаган кийимиңди танда десек, балабыздын башы айланат да. Кыштын күнү жука куртка тандап алышы мүмкүн, жайдын күнү калың куртка тандап алышы мүмкүн деген сыяктуучу. Өзүбүз тандап туруп 5-6 ошону гана биз балабызга тандоо бериш керек да. Муну тандасың гана деп, апа дагы ыраазы, бала дагы ыраазы деген сыяктуучу. Демек, бизде баягы айрыкча айыл жергелеринде көп кездешет да. Ушундан улам, ушул нерседен улам, айыл жердеги балдар көпчүлүктүн алдында өзүнүн оюн айта албаган тартынчаак болуп калышат да. Мисалы, чоң атасы, чоң апасы, атасы болуп, дастаркондун тегерегинде сүйлөшүп олтурган болсо, бир маселени талкуулабаса, кичүү бала ушундай эмеспи деген кезде автоматтык түрдө чоңдор сүйлөп атканда сен унчукпай отур деген бир неме болот да. Натыйжада өмүр бою тиги 50-60ка чыкса дагы чоңдор сүйлөп атат. Бирөөлөрдүн көзүнчө сүйлөштөн коркуп турат да. Мени да булар кагып ийбесин, мен тура эмес сүйлөп алсамчы деген. Анан өмүр бою өзүнүн көз карашын айта албаган, унчукпай, макул деп бардыгын эле макул боло берген, жок деп айта албаган ыңгайлуу балага айланып калат да. Ошол бизде баланы тарбиялайбыз деп туура эмес тарбиялап алабыз. Мисалы үчүн ошо чоң ата, чоң энелер менен отурган мезгилде бала мүмкүн чоң атасынын ордуна төргө отургусу келип калат да. Мисалы үчүн кичинекей 5-6 жашар балачы. Анан кийин ошол мезгилде биз тарбиялаган өтөбүз. Сен ордуң ал жак эмес. Ал жак чоң атаң отуруш керек. Төр, сен бул жака отур деген сыяктуу. Бул тарбия эмес да. Ошо кичинекей баладан чоң атасы төрдө талашпайт эле да, мисалы үчүн. Биз тескерисинче, балам, айнанып кетейин, төргө эле отургуң келип атат, мына кел отур деп төргө отургузуп койсок, бала деле кандай ыраазы, жагымдуу сезимдер менен чоңоет. Ошол үй бүлөсүн эстегенде дайыма күлүп эстейт. Мен чоң атамдын ордунда кийинкисинде да эртеси чай ичкен келгенде, балам, сен ордуң бул жак, чоң атаңдын жанына отур деп койгон болсок, балада жагымдуу сезимдер калат. Азыркы жаштарда көбүнчө подростоктор кайрылат, жаштар кайрылат деп үйгө баргым келбейт, мен апамдын алган сөзүн уккум келбейт деген сыяктуу. Ошондой жагымдуу сезимдер менен чоңойгон бала үйүнө баргысы келет, сизден тез кабар алып, балалыгын эстеген сайын жылмаюу менен эстей турган кылышыбыз керек да. Ар бир апанын милдети өзү негизи балдарга бактылуу балалык тартуулоо да. Анан биз тарбиялайбыз деп эле, сен эместең бул жакта деп эле баланы эми кичинекей баладан төрт талашканыбыз такыр туура эмес болуп калат. Ушул окуяны айтасаңыз, бир пайгамбарыбыздын окуясы эске келип кетти. Абдулмуталип уруу башчысы болгон экен, авторитет киши. Анан ал уруулар менен кеңешкенде, анын өзүнүн бир мындай бийик бир мындай такты сыяктуу бир орду бар экен да. Ал жерге бир гана пайгамбарыбыз отурчу экен, кичинекей кезинде. Пайгамбарыбыз барып отуруп алса, башкалар тургузайын десе тийбегиле дейт экен да. Мейли отурсун. Анан пайгамбарыбыз ошол жерде отуруп, мындай чоң атамдын ордунда отуруп атам деп, жетим бала да, атасын көрбөй чоңойду да. Ошондой кичинекей кезинде ошентип анан же болбосо барып алдына отургузуп алып, дайым ошондой мамиле кылчу экен да. Демек, бул жерден дагы биз өзүнчө бир сабак алсак болот. Ооба. Сабак алсак болот.
Анан ушу балдарга эле атаандаша беребиз да. Биз чоң адам экенибизди унутуп калабыз дагы. Балдарга эле атаандашып, балдар бир нерсени жасагысы келбей, барбайм, же ичпейм, же кылбайм деген болсо, эмнеге сен айткандай болот экен, мына мен айткандай болот деп туруп биз өзүбүздүн айтканыбызды кылдырабыз дагы. Уруш жанжал болсо дагы да. Мисалы үчүн эшикке чыгып кетип атканда деле үйгө балабыз башка жакшынакай курткамды кийем деп калышы мүмкүн, эшикте суук болсо делечи. Биз болсо ошол жерде баардыгы жакшы маанайда чыгып кетейин деп атканбыз. Ошо баланын жука куртка кийем дегени үчүн чоң тополоң болуп баарынын маанайы бузулушу мүмкүн да. Ал жерде биз чоң адам болгондон кийин апа акылдуулугун жандырыш керек, амал көйлөгүн. Албетте макул балам, кийсең кийе бер деп кийгизип эле жука курткасын, калың курткасын секин сумкага салып кой дагы чыгып туруп. Эшикке чыкканда баланын үшүрүн билебиз да, биз эми чоң адамбыз го. Эшикке чыккандан кийин бала апа үшүп баштадым го деп баштаганда дагы анда дагы урушуп, айтпадым беле, мен айтканымды кылбайсың деп сүйлөбөй эле, жөн эле унчукпай калың куртканы алып чыгып, "Ке балам, мынаны кийип ал" деп туруп жука курткасын салып койсок, уруш жанжал жок, баланын эсинде бактылуу балалыктар, жагымдуу сезимдер калат да. Биз болбогон нерселерге эле баягы бала менен атаандашып эле, мен айтканымдай болот деп атып эле баардыгынын маанайы бузулуп, уруш жанжал менен анан эгер мейманга кетип аткан болсок дагы мейманга дулдуңдап, көзүбүздөн жаш агып, балдарыбыз ыйлап кирип барабыз да. Болбогон нерсе үчүн да, эми каяктагы куртка, носки үчүн. Анан дагы айтып кетчү нерсе, балдарыңыздар эч качан күтүп турбайт да. Балдар минут сайын, саат сайын чоңоет да. Биздикилер кетип атпайбы эки жактарга, балам иш бүткөзүп алайын, үй салып алайын, же тамагымды кылып алайын деген сыяктуучу. Балдар чоңоюп кетет да, тез эле. Балдар чоңойгондон кийин алардын балалыгын эч качан биз кайтарып ала албайбыз. Ошо балдардын балалыгын өз көзүңүз менен көрүп калганга аракет кылыңыздар да. Анан балаңыз сизге сүйлөп бир нерсени айтайын деп келгенде, сөзсүз баланы маңдайына карап, көзүнө карап, тез эле баланын бою кичинекей болсо көзүнө карап, "Ук балам" деп, бала биз үчүн маанилүү экенин сездиришибиз керек да. Демек, баланын үстүнөн карап монтип сүйлөгөн дагы балага терс таасир тийгизет. Ооба. Биз чоңдугубузду салып, мындай үстүнө карап атканда бала өзү эле коркуп баштайт да, страх пайда болуп эле. Негизи эле бул психологияда өйдө жактагы нерсеге мен анын кулумун дегендей маани берет эмеспи? Жанагы бүткүл азыр СССР өлкөлөрүн бүт кыдыра турган болсок, эми бар жанагы калгандары, мисалы Бишкекте бар, Ошто бар. Лениндин эстелигин карасак, монтип карайбыз да. Советтик идеология атайындай, бул силердин мындай тырнакчанын ичинде башкаруучуңар, башчыңар деген сыяктуу маанини туюнтуш үчүн, силер мунун алдында алсызсыңар дегендей бир идеологияны таңбалаш үчүн эстеликтерди бийик тургузган экен да. Демек, ушул психология менен карай турган болсок, балдардын үстүнө монтип караш баланы басмырлоо. Баланы басмырлоо. Ушул жерден дагы бир окуя эсиме келип кетти. Пайгамбарыбыз бир күн мечитке барса, бир Абу Махсура деген жөөттүн баласы азанды мыскылдап, айланасындагыларды күлдүрүп, жаш бала да, ар нерсе дейбиз. Ошонтип ойноп атканда пайгамбарыбыз жанына барып туруп, башынан сылайт экен да, башынан сылоо деп эмеспи? Башынан сылап турган, сиз айткандай, тиги жаш баланын көзүнүн деңгээлинчелик даражага тизелеттир. Ошол жерден анан сен үнүнүң кооз экен, сен аябай жакшы азан айтат экенсиң. Болбосо ал азанды мыскылдап аткан. Жүр тетиги мечитке барып туруп бир азан айтып берчи деп туруп аны алып барып, ал мечитке барып азан айтып, ошол жерден мусулман болуп, өлгүчө азанчы болуп өлгөн дейт да, ошол Абу Махсура деген сахаба. Ошол жерден эстеп кеттим. Демек, пайгамбарыбыздын дагы бул тарбиялоо методикасында жаш балдарга тизелеп отуруп алып туруп сүйлөшүү бар. Ооба. Ооба. Биз моундай келип туруп, мындай кылып туруп сүйлөгөндө. Эй, мен айтканымды кыласың сен, мен чоңмун деген сыяктууларды башкарып, баланы сыйлабай, бул деле кордоо, басмырлоого кирет. Бул психология негизи эле бүт эле Курандан алынган болуш керек деп ойлойм. Куранда мындай түрүндө берсе, психологияда майдалап берген да. Мен өзүм режиссормун, анан ошо которуп роликтер даярдайбыз. Ошол жерден карап отурсам, бир жерде ошо Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аятты тафсирлеп атып, чечмелеп атып, ушундай маани бериптир да. Карасаң, Куранда 114 сүрө бар, анын 113 сүрөсү Бисмиллахир-рахманир-рахим менен башталып атат. Эмне? Мээримдүү жана ырайымдуу болгон Аллахтын ысмы менен. Бул дегени Аллах алгач өзүн таанытып атат. Мен мээримдүүмүн, мен ырайымдуумун. Демек, мен силердин жаратуучуңар мээримдүү, ырайымдуу болуп атканда, силер тарбиялоочулар, мугалим болсун, ата, апа болсун, же чоң ата, чоң эне болсун, эмне үчүн мээримдүү, ырайымдуу болбойсуңар деген бир маанини берип атат дейт да.
Анан ошол эле биринчи сүрөдө Фатихада мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен дегенден кийинки аят ааламдардын тарбиялоочусу деп туруп дагы тарбияга маани берип атат да. Биринчи мээримдүү ырайымдуу деген сыпатты айтып туруп артынан эле ааламдарды тарбиялаган Аллах деп туруп кетип атат да. Демек ушул жерден дагы биз биздин динибиздин орчундуу бир бөлүгү, Кураныбыздын орчундуу бөлүгү тарбиялоо жана мээримдүүлүк, ырайымдуулукка басым жасап турсак деген десек болот экен демек. Ооба. Биз балдарыбызга мээримдүү, ырайымдуу балдарды кандай абалда болбосун биз коргоого даяр экенибизди балдарга билдириш керек да. Ошондо гана балдардын өнүгүүсү тездеп, өсүгүсү мындай көп ийгиликтерге жетишет да. А биз ошондо туура эмес жасап атабыз да, көбүнчө билбегендиктен да, булардын баардыгычы билим албагандыктан, себеби бала тарбиясы мектепте окутулбайт, университетте окутулбайт. Анан ким үйрөтмөк да, атайын апа болуу тууралуу сабактарды киргизсе, анда башка кеп эле иш жерден үйрөнбөй этпей эле, анан үйлөнүп балалы чакалуу болуп эле, баланын эки көзү жалтырап турса эле болду, жүгүрүп турса эле болду, анан тарбиясына жакшы көңүл бурулбай келген. Бирок азыр Кудайга шүгүр, жакшы көңүл бурулуп келатат. Балдарды мисалы үчүн кичине эле мейман келип калганда дасторкондор жыйнашып коет го. Ошондо биз мактап коелу дейбизби же өтө катуу ыраазычылык билдиргибиз келеби, кээ бирки апалар ушундай айтат. Балдарга сен болбогондо мен өлүп калмакмын, сен бар үчүн мен жашап жүрөм, сен үчүн жашап жүрөм. Мейман келгенде деле дасторкон жыйнашып койбогондо мен кыйналып калмакмын, же Москвага кетип атканда деле, башка өлкөгө кетип атканда деле мен силер үчүн иштеп келем деген сыяктуу сөздөрдү айтпашыбыз керек да. Бала ошол нерселерди сактап калат дагы, мектепте отурганда дагы апам мен үчүн кыйналып жүрөт, мен болбогондо ооруп калмак, мен болбосом жардам бербесем өлүп калмак, азыр деле үйгө меймандар келип калбадыбы, апам кыйналбай атабы, мен жок болсом өлүп калам дедиле деген сыяктуу. Биз аны жөн айтып коюп унутуп калабыз да кайтачы, бирок бала аны эстеп калат дагы, кыйнала берет да. Биз куу болгондугубуз үчүн бир айтып бир унутуп калабыз. Тиги чындап берилген болгон үчүн ал жүрөгүнө сактап алат. Бала деген жан дүйнөсү таптаза бала болуп жаралат да. Анан биз эмне деген сөздөрүбүздүн баардыгын алар сактап калышат. Бул аламды, адамдарды, мамиле, жашоону негизи балдар биз аркылуу көрөт да, биз аркылуу үйрөнөт. Ошолорду туура жеткизишибиз керек. Анан биз алсыз экенибизди, өзүбүзчө бечара болгубуз келип, баланын алдында ыйлап, мындай алсыз экенибизди көрсөтүргөн болсок, бала дайыма окууда отуруп дагы бизди ойлонуп кыйналышы мүмкүн да. Себеби бала апасын аябай жакшы көрөт, апасы үчүн баардыгына даяр да. Балачы апасын кыйналганын эч качан каалабайт. Ошон үчүн биз балдарыбызга бактылуу апа болуп беришибиз керек, эс алып, балдарыбыз менен ойноп деген сыяктуу. Ошондо гана балдардын окууга болгон көңүлү толук окууга бурулат, бизди ойлонбойт. Ата энем бар, мени коргой турган, мага мээримдүү деп ишеничтүү, ата энем кандай гана абалда болбосун мени жакшы көрөт деген ишенген бала көп ийгиликтерди жаратат. Дагы ушундай учурда көйгөйлүү бир маселе бар дейчи. Телефон маселеси, гаджет маселеси. YouTube платформасына аябай кандай көп атайын роликтерди, видеолорду ар кандай жанрда, ар кандай тарбияда, маанидеги, маңыздагы видеолорду жүктөп коюшту. Биз ата энелер ушул тынчысын деп туруп карматып койдук колуна балдарыбызга ушул нерсени. Ушул гаджет менен тарбияланган балдар нормалдуу эле көрүнүшпү? Биз жөн эле чочуп аткан жокпузбу? Же болбосо эгер кооптуу болсо аны кантип тартипке салыш керек? Мисалы мен өзүм деле кээде өзүм контролдой албай калам да, муну колдонуу жаатында. Ушул боюнча кандай эмне кылсак болот? Өзү телефонду бул аябай азыркы учурда көп проблеманы пайда кылган нерсе болуп атат. Телефонду такыр карматпай интернеттен алыстатып койгон да болбойт. Анда азыркы кийинки жашообуздун баары интернетке, окуулар, сабактар интернетке байланыштуу болгондуктан мектептеги балдарыбызды убактысы менен койгонубуз жакшы. Телефондо көп отурган баланын физикалык жактан дагы, психикалык жактан дагы абалдары аябай начарлайт да. Кичинекей балдарга телефонду көп кармайт деп наалайт, себеби ошонун баардыгын себеби апасы өзү да. Апасы эртеден кечке түрк сериалын көрүп олтурса. Жаш бала каяктан билмек да, ол телефондучу өзү негизичи телефонду көрбөсө талашмак эмес деген сыяктуу. Биз өзүбүздүн иштерибизди бүтүрүш үчүн, баланы алаксытуу үчүн бул телефонду нянка катары колдонуп калдык да азыркы учурдачы. Магазинге киргенде балага телефон берип коюп тынчыраак болсун деген сыяктуу,
өзүбүздүн тынчтыгыбыз үчүн колдонуп калдык да. Анан кийин баланы үйрөнүп калгандан кийин апалар безилдеп калып атышат. Демек телефон бул пара сыяктуу болуп калды. Барып берип коебуз, тынчтыгыбыз. Тынчтырабыз. Анан тамак ичирип атканда дагы телефонду коюп туруп тамак ичире турган адатка айланып алышты. Бул жөнүндө атайын чоң пост чыгарганмын. Телефонду карап отуруп жеген баланын ден соолуктары начарлайт, булимия оорусуна пайда болот. Себеби тамак организм ашказанга кетирип иштеш керек да бул жакта. Мээдин баардыгы телефонду карап отурган болсо, баланын организми тамак кандай кирип аткандарын билбей калат да, эмне жеп ичип атканын дагычы. Ушул жерден дагы бир суроо, сөзүңүздү бөлүп атам, себеби мындай бул нерсенин артынан ушундай көп суроолор келет, сөзүңүздү бөлгөнгө мажбур болосуз. Мисалы, бала эмес, чоң ата-энелер деле үй бүлө менен тегеректе отуруп алып, дасторкондун айланасында телевизорду коюп, телевизорду карап тамактанабыз да. Демек ушул дагы баланын биздин ден соолугубузга зыян. Ден соолукка зыян, ооба. Булар көбүнчө булимия оорусуна алып келет. Тамакты дамын деле сезбей каласың, курсаң деле ачканын сезбей каласың, каяка кирип атканынчы. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн үрп адаттары болуш керек да, негизичи. Мисалы үчүн, мен ишке кетип атканда баардыгыңар коридордон мени узатып коюшуңар керек, мен иштен келгенде жүгүрүп келип тосуп алышыңар керек, телефонду коюпчу. Анан кечки тамакта, ужинде, обедте эч кимде телефон жок болуш керек, телевизор коюлбаш керек. Баардыгыбыз чогуу сүйлөшүп тамак ичебиз. Ошо балдардын тамагын, аппетитин ачыш үчүн дагы балдарды жумшаш керек да. Тамакты даяр кылып коюп чакырбай, тамак кашыкты алып кел, дасторкон сал, азыр тамак ичебиз деген сыяктуу сөздөрдү айтсак, анан сен кашык алып кел, сен нан алып кел деп баардыгын айта баштаганда, тамактын жыты чыгат, балдар кыймылдай баштаганда ашказандар иштеп, мээлер уже иштеп баштайт да, организмчи. Биздин мээ дагы иштебей телефонду карап отуруп калган болсок, ашказандар деле байкуш барганын байкабай калат да. Өзү тамакты кол менен да жеген жакшы. Кол тийгенде уже ашказандар бүт биздин организмибиз даярданып баштайт да. Айланып келип эле биздин ошол салтыбыз жана динибизге ылайыктуу бир жашоо болобуз. Ушул жерден дагы кечиресизчи бир жыйынтыктап коелу. Демек, биринчи кезекте ашканадагы телевизорлорду алып салыш керек же өчүрүш керек. Эң радикалдуу жолу талкуулаш керек. Эң жеңил жолу өчүрүш керек. Экинчиден, өзүнчө бир үй бүлө отуруп кеңешип сүйлөшүп алыш керек. Тамактанып аткан кезде телефондорду тияка коюп коебуз. Үчүнчүсү, балдарды жумшап, тамактарды ташытып. Ооба, ошондо бала тамак жегенге даяр болуп калат да. Ошондо деле өздөрү тамак отурганда тамакты аппетит менен жеп, тамактын даамын билип, даяр болуп калышат өздөрү. Анан Рана эже мындай да, мисалы мен кээде мен дагы балам эл катары эле телефонго аябай ашык. Канча жашта? Чоң кызым 9 жашта, ал көп деле неме жок, иши жок. 5 жаштагы балам менен 3-2,5 жаштагы кызым аябай телефонго ашык. 3 айлык балам ал анын иши деле жок. Анан кээде мен мындай метод колдоном да. Ал үчөөбүз отуруп алып туруп, атайын баягындай оюндарды кезек-кезеги менен ким жеңилсе буга өткөзүп берип ошентип ойнойбуз да. Бул туура методика кандай ушул? Телефон менен ойнойсуңарбы? Кээде мындай ойнойбуз, анан кээде телефонго мен баш болуп баарыбыз бурулуп атабыз да. Мисалы, бир оюнду көчүрөбүз дагы, ошол оюнду мен ойнойм, жеңилдимби, балама берем, ал ойнойт, жеңилдиби, буга берет, ошентип кээде ушинтип ойнойбуз. Ушундай бир методика колдонгон туурабы, туура эмеспи? Кээде колдонсо болот, көп эмес да, көп эмес да. Азыр эми балдарды такыр телефондон алыстатып койгонубуз эле баягы илгери Маугли дейли болуп калышат да. Азыр делечи телефон менен анча-мынча тааныштырып турганы жакшы. Бирок ошол нерсени оюнду азыр оюндар көп да, пазл чогултмай, сүрөт боемой деген сыяктуучу, кубик чогултмай. Ошолорду оюн кылып кечинде тамакты чогуу ичебиз, сүйлөшүп, ар кимдин өзүнүн жаңылыктарын айтып, анан кечинде тамактан кийин сөзсүз оюн болуш керек үй бүлө менен. Ошондо үй бүлөнүн бири-бири менен мамилеси тыгыздалат да, байланыштары күчөйт, бири-бирине болгон мээрими күчөйт. Эгер бала ата-энеси кызыксыз болгон үчүн телефонду көп кармап кетет да, негизичи. Ата-эне кызыктырып, күндөн күнгө түрлүү оюндарды ойнотуп, ар бир жумада бир эшикке чогуу сейилдеп, атайын үрп адат кылып алыш керек да, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн закондорун жазып алыш керек кадимкидей элечи. Ошолорду аткарса, бала ошого көнөт дагы, кийин чоңойгондо дагы сонун биздин ушундай үй бүлөлүк үрп адаттарыбыз бар болчу деп өздөрүнүн үй бүлөсүндө да ошону колдонгонго аракет кылышат да. Кечинде балдар менен чогуу ойноп отурсак, биз чогуу ойнобой өзүбүз телефонго кирип кетип атпайбызбы? Чогуу ойноп отурган
аябай кызыктуу оюн ойносоңор балалар телефонду эле унутуп калат, берсеңер да кармабайт да. Анан ушул жерден дагы бир суроо. Бир методика колдонуштур. Бул канчалык кооптуу, коопсуз билбейм. Сиз деле көргөндүрсүз. Бир эне кечке балдары телефон колдоно берген үчүн баласынын көзүн карага боеп турдагын уктап атканда, эртең менен турганда күзгүнү көрсөтүп, сен кечке телефон көргөн үчүн көзүң монтуп калды, бала аябай өзүн көрүп ыйлап тур да. Ушундай кээде радикалдуу жолдорду колдонгонго мажбур болуп атышат да. Же болбосо телефондун экранына bir korkunçlu bir monster'ın suretini koyup durup telefonda berse açsa ti monster tursa tek kıyır tiyip bul metodlarga kандай дейсиз? Бул методдорду эми кандай десем, ар бир баланын мүнөзүн апа жакшы билет да. Өзү ар бир баланын эң күчтүү психологу эле апа деп койсо болот. Апа эгер баланын жүрөгү түшпөшүн, стресске түшпөшүн билсе, кээ бир балдар шок, эчтекеден коркпогон бала болот. Кээ бир балдар сезимтал, жүрөгү назик балдар болсо, алар аябай жүрөгү түшүп, аны өмүр бою унутпайт, апасына таарынып калышы мүмкүн да. Баланын өзүнүн мүнөзүнө жараша андай нерселерди колдонсо болот, эгер баласын катуу шок көтөрө алган болсо колдонсо болот. Көтөрө алган балдар аны алмаштырып коет го дейм, таасирленбейт. Ооба, таасирленбейт эле экен. Ага кече эле айтып атышкан, көзүн боеп койдум эле. Барып жууп көрөйүнчү деп барып жууп кетип калды го, берериң телефонумду деп айтты деп аткан. Ошондойлор деле болот. Негизи эле бул телефонду үй бүлө менен кармабоо. Мен инемдин 3 кызы бар. Үчөө тең телефонго кирип башташкан экен. Ата-энем мен сабактарымды угуп, неберелерин ошо менен тарбиялашат көбүнчө. Ата-энем да педагог өзүлөрү. Телефон такыр кармашпайт. Азыр 3 күн эле ошо баланы телефондон алыстаткан болсо, 3 күндөн кийин эч кандай кыйынчылык жок, телефонду сурашпайт да. 3 күн гана өзүбүз да кармабай, биз өзүбүз чыдабай кетип атпайбызбы? Демек биз биринчи өзүбүздү тарбиялабыбыз керек. Ооба, өзү негизи эле бүт балага биз акылдуу сөзүбүздү айта беребиз, биздин сөздөрүбүздөн көрө биздин өзүбүздүн жүрүп турумубуз үлгү болот да, негизичи. Биз өзү телефон кармап алып туруп, аны кармаба деп айткан болсок, ал сен өзүң кармап атасың го деген сыяктуу да. Биз өзүбүз үлгү болушубуз керек. Тамак ичип атканда кармабай, телефонду үйдө кичинекей балдарга көрсөтпөй эле турган болсок, көнүшөт телефон сурабайчы. Чоң рахмат, эжелер, карындаштар. Сурооңуздар, сунушуңуздар, талабыңыздар болсо, биздин Instagram баракчага жазыңыздар. Эженин Instagram баракчасына жазыңыздар. Балдар жана жогоруда айтып өткөндөй, балдар психологиясы боюнча Адис эжебиз бүгүн бизде кызматта Хайрулла Рахматилла уулу болду, оператор, монтажер жана Манас Абдыразаков болду. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.